Салам достор, бул эл эмне дейт. Алмаз Мамбетов көпчүлүктүн көңүл чордонунда жүргөн саясатчы. Мисалы, балыкчыда мэр болуп турганда өзүнөн мурда мэр болгон кишини сөккөнү менен эсте калган. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматын башкарып турганда дагы бир чуунун фигуранты болгон. Кийин эл арасында Алмаз Мамбетов Бишкекке мэр болот экен деген имиш тарап, акырында Ош шаарынын кала башчысы болуп дайындалган. Жакында Алмаз Мамбетов кызматтан кетти. Бул окуядан кийин журналист Идрис Исаков өзүнүн социалдык тармактагы барактарына мэр жакшы эле иштеп аткан деген дариздеги пост жазды. Андан сырткары мэрдин иши көңүл жылытарлык экенин мэриянын айланасындагы бир нече киши айтып чыкты. Алмаз Мамбетов Ошто кандай мэр болду? Биз бул жөнүндө Ош шаарындагы укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева менен маектештик. Сиз өзүңүздүн соц тармактагы баракчаңызга Оштун мэри Алмаз Мамбетовдун кетишин анча жактырбай, туура эмес деген таризде пост жазыптырсыз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, эмне себептен сиз ушундай пикирдесиз? Өзү мындай кала башчылар келгенде, шаар жетекчилери келгенде, алар өзүлөрүнүн командасын, курамын түзүп алып, анан иш жүзүнө киришип, өзүнүн пландарын түшүндүрүп, анан эл менен макулдашып, ошенткенге эле 6 ай кетет да, жарым жыл кетет. Анан ошол иш жүзүнө ашырып, анан результат жыйынтыгын топтоо учак деле 1 жыл сүрүлүп кетет да. Мына мисалы үчүн Алмаз Ишенбекович былтыры августта келген, ошол араң зорго ошол быйыл 2022 жылдын январь-февралында биз ошол стратпландарды, шаарларды кантип өнүктүрөбүз деп талкуулап бир келишимге келген убактыбыз февраль болгон да. Анан февралдан баштап биз ошол биргеликте иш алып барабыз деп пландашкан планыбыз 2024 жылга чейин болчу, 23-24 жылга чейин болчу. Азыр эми жаңы мэр келди, биз кайтып 6 ай токтоп турушубуз керек да. Бул Бакыт Жетигенов деп атпайбызбы? Ал келип ошол өзүнүн командасын сөзсүз азыр кошо алып келет. Мэрияда переструктуризация болот, реструктуризация болот. Кээ бир адамдар жумуштан кетет, жаңы келишет, анан кайтып ошол мурунку мэрдин Алмаз Шенбековичтин пландары жакпай калса, аны кайтып перепланирование болот. Иши болсо, мындайча айтканда 6 ай токтоп турабыз да. Бул биринчи. Экинчиден, эми жанагы кесип анан адискөйлүгүн карасак, Алмаз Шенбекович Мамбетовдун өзүнүн ошол шаар башкарууга адис болгон менеджмент боюнча дипломдору бар болчу. Анан жогорку билимди ошол жаатта дипломдорун тастыкталган. Ошону менен бирге ошол Рыбачийде мэр болуп иштеп, өзүн көрсөтө алган адис болчу да. Лондондон окуп келген, сертификаттары бар болчу. Ошол себептен бул киши жетекчи болуп келгенде эле сразу эле биз менен жолугушуп, элден сунуштарды топтоп баштады да. Активисттерден, жарандардан. Анан биз менен макулдашып, ошол проблеманы жакындан угуп, көйгөйлөрдү жакындан угуп, анан кантип чечсе болот деп мындай чоң бир талкууга салган болчу да. Ал эми азыр жаңы мэр Бакыт Жетигенов деп атабыз. Ал биринчиден диплому туура келбейт экен. Дипломунда бул 1991 жылы физкультура институтун бүткөн экен. Мындайча айтканда тренер, преподаватель деген. Ошол эле жылы бул президент кала башчы Садыр Нуркожоевич менен бирге окуган экен. Мындайча айтканда булар курсташ дос адамдар да. Анан президент өзүнүн досун эле алып келип койду да. Демек, бул жерде мындай конфликт, кызыкчылыктардын чагылышуулары байкалды деп айтсак болот. Демек, бул азыркы мэр президенттин айтканынан чыкпай, өзү президент бул кишини бул жерге өзүнүн жакын адамын, жакын досун койду десек болот да. Алмаз Мамбетовду мэр катары дайындалганда, мисалы менде дейинчи
кандай мэр болот деген мындай элестетүү деле болгон эмес да. Өзүнүн милдети менен милдеттерин кандай аткарды Алмаз Мамбетов шаар башчысы катары? Ошо иштерине токтоло кетсеңиз. Алмаз Мамбетов башка мэрлерге салыштырмалуу ачык мэр болду да, жөнөкөй мэр болду. Мисалга мурун баш мэрлердин өзүлөрүнүн пиар специалисттери Facebook баракчаларында, Instagram баракчада мэр каякта жүргөнүн эле көрсөтө беришчү да. А бирок Алмаз Мамбетов мэрдин өзүнүн жүрүм турумун көрсөтпөй, мэрдин өзүн пиар кылбай, мэриянын бүт структураны пиар кылышты да. Ошол мэрия кантип ошол иш планын аткарып атат көрсөттү. Анан бул неме жетекчи келгенде эле сразу жана индикаторлор менен сүйлөшө баштадык да. Мисалы үчүн биз Алмаз Шембековичтен талап кылдык да. Биринчи бул ошол аял киши вице-мэрди коюп бересиз депчи. Бизде жалаң эркек вице-мэрлер бар эле. Гендерный балансты сакташ үчүн биринчи талабыбыз аял кишини вице-мэр кылып бересиз деп суранганбыз. Экинчи талабыбыз ошол таза суунун проблемасын чечип бериңиз деген. Үчүнчү талабыбыз тротуарларды куруп бериңиз. Эмнеге дегенде тротуарларда жанагы көбүнчө эле ошол ымыркай балдары бар немелер, энелер коляскалар менен, анан кийин жанагы майыптар, колясочниктер, анан ошол менен кошо жана велосипедисттер тротуарлар менен жүрө албай калышты. Бизде тротуар ошол 12 жыл мурун ремонт болгон экен да. Анан тротуарлар ремонт болбогондон улам жанагы мыйзамсыз курулуштар тротуарларга чыгып алган көп да учурлар. Ошол үчүнчү талап болгон. Анан төртүнчү талап бул бюджетти көтөрүү деген сунушту мэр өзү сунуш кылган да. Эми биз социалдык жакта, экономикалык жакта айткан менен мэр өзү ошол силердин социалдык проблемаңарды мен акча жок болсо чече албайм, ошол себептен мен силерге 400 миллионду бюджетти көтөрүп берем деп сөз берген да. Азыр эми 1 жылдын ичинде мэр 400 миллион эмес 550 миллионго көтөрүптүр. Кечээ күнү ошол маалымат жүрөт. Өзүнүн айткан сөзүн аткарды. Экинчиден бизге тротуарларды курганы 35 миллион сом каражат бөлүштүрүп, тротуарлар бүтүп, тротуарларда мыйзамсыз курулуштар чыгарылды. Үчүнчү аял вице-мэрди коюп берген бизге сразу эле. Жанагы таза суу боюнча заманбап технологиялар алып келинип, алар боюнча пресс-тур болуп, эми ошол таза суу жаатында мындай башкача креативдүү подход менен иштер башталган болчу да. Анан Алмаз Мамбетовдун айырмасы башка мэрлерден бул элдерди кошо тартып, Ош шаарында активисттерди кошо тартып, элдерди катыштырып, бийликке катыштырып, кандай иштетиш керек, элдер менен кантип согласовать этиш керек деген механизмди ачык көрсөтүп берди да. Мисалы үчүн биз ошол стратпланды бирге талкуулаганбыз. Анан жанагы мэрияда комиссия бар, турак жайларды таратуу боюнча. Ошол комиссияга 40% бейөкмөт уюмдары менен анан журналисттерди киргизди да комиссиянын отурумдарын, ошо турак жай таратуу комиссиянын отурумунан бизде ипотечное жилье деген департамент бар да. Ошол жерде мисалга мен комиссиянын мүчөсүмүн да. Бизде 11 адамдан комиссия турса, 11 адамдан 4-өсү депутат, жогорку кеңештин 3-өсү ошол коомчулуктан, анан мэриядан 1 эле адам бар да. Анан ошол прямой эфир жүрөт. Анан ошо бир да жолу биз ошо комиссиянын 15 отурумунда бир да жолу мэр өзү мынага бөлөсүңөр, тигиге бөлөсүңөр деп тийгилишкен жок. Мэр өзү келген да жок ал комиссияга, түз эфирден жүргүзөсүңөр деген талап кылган. Ошо эл канча адам ошол комиссиянын отурумунан өтсө, эми ошол 2003 адам, 3000 адам комиссиянын отурумунан өтсө, ошол комиссия кантип ачык, айкын, адилеттүү иштеп бергенин көрүштү да элдер. Бул деген түзмө-түз мэрдин өзүнүн личный саясаты да. Ошо эл адилеттүүлүккө жетсин деген механизмди койгон болчу. Анан жанагы батирлерди таратып атканда дагы биз 64 кабаттуу үйдү бердик да элдерге. Таратып атканда силер өзүңөр билесиңер, прессаны чакырып алып эле, кызыл лентаны кесип эле, анан кийин илгери президент, азыр деле президент деле ошол мэрлер деле күлүштөрдү өзү таратып ушинтет го. Алмаз Шембекович андай кылган жок. Красный лентаны да кескен жок. Ал ошол адамдардын өзүн сүйлөтүп туруп эле анан комиссияга берди да, күлүштөрдү комиссияга берип, комиссиянын мүчөлөрүнөн берип, силер тараткыла деп. Ушунчалык жөнөкөй, анан кийин элге жакындыгын көрсөтүп, анан ачыктыгын көрсөтүп, анан ошол Ош шаарынын брендин иштеп чыгып,
Биз Алмаз Шембековичтин пайдасынан улам Ош шаарынын брендин иштеп чыктык. Анан туризм өнүктүрүү боюнча жана эл аралык уюмдардан чоң акчалар тартылып келип, азыр биз Сулаймандын арасында реконструкция кылышыбыз керек эле. Сулайман тоонун түбүн жанагындай кылып илгерки замандагы калыбына келтире турган базарды курушубуз керек эле да, Сулайман тоонун түбүнөчү. Жанагы село ремесленников дегенге окшор дизайндарды баары болчу да. То есть мындайча айтканда шаарда жаңы бир нерселер, өзгөрүүлөр болуп, анан менин өзүмүн ишеничим бийик болгон үчүн мен мэрияга барып мониторить этип, мурункудай кылып, коомдук мониторинг кылып, же сессияга катышпай калдым эле да. Эмнеге дегенде жанагы вице мэрлерге ишеним чоң болду, мэрдин өзүнө ишеним чоң болду. Биз келген сунуштаган долбоорлорду колдоп берди, ачык кылып жанагы жерлерди мониторинг кылыш үчүн шаарларда жок да, башка шаарларда. Единственный Ош шаарында бар жанагы муниципалдык жерлердин инвентаризациясы, анын ачыктыгы. Ошону камсыз кылып берген. Анан жанагы портал, электронный портал муниципальной городской собственности толук иштелип чыгып, анан ошол порталды эми элгилерге ачыктайбыз деген немеге келип калдык эле да, немегечи, позицияга келип калдык эле. Ушул Алмаз Мамбетовдун кызматтан алышын бийликтен эмне деп аргументтешти? Эмне себептен кызматтан кетти? Сиздер бул жөнүндө кабарыңыздар барбы? Эми эл айтып атат, ошол курултайда бир эжеге чыгып алып айткан имиш. Неме депчи, Ош шаарында иштебей эле, ушул рыбачыйга көлгө келип эле тойлордо эле жүрөт депчи. Анан эми ал киши өзү рыбачийден болсо, көлдөн болсо, тойго барса баргандыр. Бизде биякта көлдөн келип иштегендер көп. Бир эле Алмаз Шембекович эмес. Өзгөндүн мэры көлдөн, өзгөндүн акими көлдөн, мына Ноокаттын мэры көлдөн, Ноокаттын акими көлдөн. Эми ротация болбодубу? Ротация болуп, түндүктөгүлөр бияка келип иштеп, бияктагылар тияка барып. Биз өзүбүздүн немебизди деле көрүп атабыз. Жанагы көлдө мэр болуп жүргөн биздин бияктагы Ормонов Жапар Туратович деле бул жака тойго келип атат. Оштон барып иштеп атат биякта мэр болупчу. Аны деле биякта Оштун тоюнан көрүп атабыз. Анда эмне суббота, воскресенье, дем алыш күнүн использовать этип ошол жака барып тойлорго катышса, анда эмне жетекчилердин баарын алып коюш керекпи? Ошондой себеп деп айтып атышат, бирок нукуруу себеби башка болуш керек. Жок, бийликтен эч кандай аргумент болгон жокпу? Бийлик аргумент келтирбей атат да. Же ошол неме туура эмес иштегенин көрсөтпөй атат, же болбосо ошол бир хищение болгонун көрсөтпөй атат, же ошол бир тартипти бузганын көрсөтпөй атат. Бийлик тараптан суроого берсек, жооп жок да. Жооп жок. Эмне себептен алынды десек, себеп жок. Жөн эле ошол президент өзүнүн каалоосу менен алмаштырып койду. То есть бул аябай начар, негативный фактор да, негативдүү фактор. Эмнеге дегенде, ушу коркунучту биз мурун айтып жүргөнбүз, Конституцияда өзгөрүү киргизип атканда. Жакшы иштеген мэрлер, жакшы иштеген айыл өкмөттөрдү президентке туура эмес маалымат жеткизип койсо, президент өз ыктыяры менен эле настроениясы жакшы болсо макул деп, жаман болсо алып кое турган акыбалга келебиз. Бул настроенияга, президенттин настроениясына байланып калат деп коркунучту айтсак, эл уккан эмес. Мына ошол коркунучту бүгүн дагы көрүп атабыз. Оштун мурдагы мэрин дагы жумуштан алганда, Бишкекке алып келип кызматка коюшканда, эми ал жерде анча деле көп иштебесе дагычы, Оштун мурдагы мэрин дагы эл арасында ушундай колдогондор бар беле, Мамбетовду? Оштун мурдагы мэры көбүрөөк иштеди. 3 жылга жакын иштеди болуш керек. 3 жылга жакын иштеди, көбүрөөк иштеди. Оштун мурдагы мэринин колдоосу бар эле. Эми мындайча айтканда, өнүктүрүү жаатында иштеген активисттер, журналисттер же болбосо ошол мэриянын бюджетин жакшы билген серепчилер тарабынан колдоо анча эмес эле. Окшогон серепчилер тарабынан. Эми эл өзү баасын неме боюнча берет экен да. Шаардын инфраструктурасы канчалык өзгөрүлсө, ошол инфраструктураны карап туруп эле жыйынтыгын чыгара берет. Ооба. Анан мурунку Сарыбашев Талай Насирбекович өзү парктарды оңдоп, скверлерди оңдоп, анан ак буранын чекелерин неметип, ак буранын эки жээгин
реконструкция кылып ошентип баштаганда эл о жакшы иштеп атат деген сөздөргө. Но бирок биз антип айтсак, бизге Талай Назарбекович ошол парктарды, скверлерди салган, Мырзакматов бизге ошол немелерди салган, мисалга ошол айкелдерди коюп, анан кийин тазалыкты коюп берген. Айтмамат Тентебаевич бизге светти коюп берген деп ар бир мэрдин жакшы жактары бар. Бирок ал мэрлерге айырма алынганда бул мэр бюджеттен акча уурдаган жок да, башка мэрлерге карата. Башка мэрлер казынага колун салып байып кеткен учурлар көп да. Ошол мэр кандай келсе, ошол мэрден кийин шайлоолорго катышканда чачкан акчалары эми миллиондойт да. Мисалы үчүн Сарыбашев деле мына акыркы шайлоого жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерин коюп атканда ошондо деген миллиондогон акчаларды чачты да. Каяктан ал акча? Өзүнүн бизнеси жок болсо, мэр эле болуп иштеп жүрсө, жалгыз өзүнүн баннерлери бүт Ош шаарында ошол кишинин баннерлери эле болду да. То есть бул ошол азыр биз мына Ош шаарында жашап билип угуп эле жүрөбүз да. Менин тууганым эле строительный компанияда иштейт, дагы бирөөлөрү мэрияда иштейт. Ошолор эле айтып жүрөт. Ошол убагында кантип строительный компаниялардан акча алышкан, кантип ошол жерден акча кылышкан, ошол курулуштан акча кылышканын айтып эле ырдап эле жүрүшпөйбү? То есть ал кыңыр иш 40 жылда билинет деген ошо да. Сизге рахмат. Абдан орчундуу көйгөйлөр менен, фактылар менен айтып бердиңиз. Кудай буйрса жаңы мэр дагы жакшы иштеп, Ошто жакшы гүлдөтсүн. Чоң рахмат.